Таластагы жаш акындарды, калемгерлерди жана адабиятка кызыккан окуучуларды Альянс Алтын компаниясы кубандырды. Облустук бийликтин колдоосу менен мамлекеттик тил күнүнө Төрөкул Айтматовдун 120 жылдык жана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракелерине карата уюштурулган кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө акчабай сыйлыктарды тапшырды. Бул колдоо өзгөчө окуучуларды кубанычка бөлөдү. Кызым биринчи орунду ээлеп көркөм окуу боюнча бизди үй бүлөбүздү сүйүндүрүп жаткан убагы. Мен негизи кыргыздын патриот жараны катары ушундай иш-чараларды колдойм. Негизи айтылат эмеспи, маданият өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт деп. Мынакей Кудайым буйруса туура жолдо кетип баратабыз. Ушул Алтын альянсты жетектеп жаткан жетекчилерге, жумушчуларына үй бүлөбүздүн атынан терең ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук каалап, Кыргызстандын керегине жарап иштеп жүрүшөрсүн демекчи. Кароо сынакка Талас областы боюнча 130га жакын адабият ишкыбоздору катышты. Мыкты аңгеме, мыкты ыр жинак номинациялары боюнча 3-чү орунга 10 000 сомдон, 2-чи орунга 20 000 сомдон жана 1-чи орунга 30 000 сомдон акчабай сыйлыктар тапшырылды. Мен аңгеме проза багытында илимге арналган өмүр деген аңгемеме катышкам. Студенттин ошо өмүрүн окууга болгон табитин ачып, окурмандарды диплом үчүн эмес, илим үчүн окуганга чакыруу багытында жазганбыз да. Калем кармап, калем учун чаңап жүргөн жазмакерлер үчүн ушундай сунуш берем. Чыгармаларын, ырларын жазыш керек, таштабаш керек. Талас областындагы акын жазуучулардан түзүлгөн калыстар тобу мыктыларды иргеди. Ал эми Байге фондусуна Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоо көрсөтүп, 200 000 сом бөлүп берди. Ошол каралган акчалар каражаттын негизинде Талас облусубузда ушундай адабият тармагындагы тил багытын өнүктүрүү максатында кароо сынактары уюштурулуп, бүгүн жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлык ээлерин табууда. Компания мындан ары дагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында көптөгөн колдоолорду көрсөтөрүн билдиребиз. Мен ачык айтышым керек, мына кийинки кездери ушул Альянс Алтын компаниясы жерди иштетип атпайбы? Булар көп жагынан ушул жалаң эле бул калемгерлерimiz бир топ жагынан колдоолор көрсөтүп келатат. Анан ошо калемгерлерди да унутта калтырбай, моминтип атайы конкурс уюштуруп, мына областтык өкүлчүлүк менен биргеликте момундай колдоо көрсөтүп атышы арабызда жүргөн, эч жакка билинбеген жаш таланттарды бетин ачып, жарыкка алып чыгуунун бир эң сонун жол болуп калды да. Бир нерсеге таң калдым, көрсө уучубуз кор эмес экен азыр. Жаштар умтулуп атат жазгангачы. Демек кыргыз тилинин келечеги бар. Белгилей кетсек, кароо сынак буга чейин өткөрүлүп тандоо болгон. Бүгүн сыйлык тапшыруу аземи менен жыйынтыкталды. Максаты кыргыз тилин өнүктүрүүгө, жаштарды тартуу.